Телегүзөт программасынын чыгармачыл тобу Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын аймагына атайын иш сапары менен жөнөдү. Мында жогоруда аталган облустардын кылмыш китебине катталган кылмыштардын бетинин ачылышы, жол кыймылдарындагы абал тууралуу материал тартуу пландалган. Баткен облусу, Сүлүктү шаары, үрөй учурган кылмыштуу окуя. 2019 жылы Сүлүктү шаардык ички иштер бөлүмүнө кылмыштардын жана кылмыштарды бириктирүү иштерине 43 факт катталган. Анын ичинен бирөө өзгөчө оор кылмыш болуп эсептелинет. Башкача айтканда адам өлтүрүү фактысы. Так ошол адам өлтүрүү фактысы ошол Сүлүктү шаарындагы Советский көчөсүндөгү дагы ушул үйдүн коргусунда болгон. Мында бир тууган иниси, бир тууган эжесин бычактап өлтүргөн. Бул эмне себептен болгон, бул эмнеден улам болгон алдыңкы мүнөттөрдө. Өтө оор кылмышка катталды. Адам өлтүрүү фактысы 2019 жылдын 14 март күнү болжол менен саат 16:20 чамасында Сүлүктү шаарынын Советский көчөсүнүн номер 81 үйүндө адам өлүгү жатат деп маалым болгондон кийин Хамдамова Шахлона деген 1978 жылы төрөлгөн өзбек улутундагы аял кишинин жансыз энеси бар экен. Айымдын мойну дээрлик 12 сантиметр кесилген. Албетте, мындан улам кырсык болгон жерден мүрт кеткен. 3 saat 4 saat içinde öldürgen atı taktалып кармалды. Ал ошол эле эженин бир тууган инеси 1987 туулган Камдамов Рустамжон Эргешбаевич. Бир тууганы, ооба. Чындап эле бир тууган иниси эжесин мыкачылык менен өлтүрдү деп шектелүүдө. Açığım gelgenlikten ошо канцелярский нож менен эжени барып мойнуна кармаганды билем, бирок кандай кылып союп таштаганды эстете албайм. Эжени менен союп таштадым деп күнөөсүн мойнуна алган да. Кармалган жарандын милицияга берген маалыматы боюнча бир туугандардын чыры кылмышка шектүү аялы менен ажырашып кеткендигинде болгон. Андан соң шектүү туугандары менен сүйлөшүүнү токтотуп койгон экен. Мындан улам биз шектүүнүн туугандарына барып, окуя тууралуу сурап көрүүнү туура көрдүк. Каналдан телевизор программасынан келдик. Атым Темирлан Сейитбек болот. Assalamu алейкум. Сизге бир окуя сурообуз бар, жооп берип коесузбу? Мен жөнүндө. Ушул жакын арада эле сиздердин үйлөнүңүздөргө карашылуу окуя болгон турбайбы? Ошол боюнча дегеле бир туугандарыңыз дегеле көң болуп, неге эмнеси маселе неден болду? Бир тууган. Маселе причина в чем дегенде. Муну причинасын билсек кандай дейбиз. Компьютерге кирген адамдын кандай чүнсү? Постоянно компьютер. Акыркы 2 жыл ичинде тоги компьютер. Ал компьютер аркылуу эмне иштеп атат? Үч болот. Раз оюн. Мынакей, оюн жана оюн. Биздин байкашыбызга караганда шектүүнүн агасы инисинин баарынан алыстап, өзүн акыркы 2 жылдан бери башкача мүнөздө алып жүргөндүгүнө, дал ушул компьютердеги оюнду күнөөлөп жаткандай. Ал эми анын аялы кетип калгандыгы жана башка жаңжалдар тууралуу толук маалымат билбесин ачык эле айтты. Бизге жеткен маалыматтар боюнча бул сиздин иниңиз ошо келиниңизге ажырашып кеткендигинен улам мындай аз да болсо психологический мындай жактан жалыккап, өзүн мындай пас сезип. Эме себептен Ошол күн ажырашты. Ошол күнү. Ошол күн бизде Сүлүктү менен маза болду. Ошол жакта жаназахан ашар күнү ашар дейт. Атам айыл башы болуш дейт, атамды бир кабар алайын, уяка жөнөй. Саат канчаларда 2:30-3:00. 3'төн кийин айылым чалам, тез дейт да. Эми биз кармалган жара менен окуя тууралуу сүйлөшүп, анында сөзүн угууга аракет кылдык, бирок ал бизге бир гана сөз айтты. Өзгө бир абасы да болуп көрүнүп. Муздак дуал, темир тор арты, үмүтсүз жана сырдуу көз караштар. Кармалган жаран бул сөздөн башка эч нерсе дебеди. Биз дагы анын абалын түшүнүү менен ага ашыкча суроо узаткан жокпуз. Бүгүнкү күндө бул жарандын үстүнөн
Кылмыш жазык кодексинин 130 беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө бардык тийиштүү материалдар топтолуп, сотко өткөрүлдү. Үстүбүздөгү жылдын 26 февраль күнү Кадамжай районундагы Орозбеков айыл аймагында жашаган 1987 жылы туулган жаран арызы менен жогорудагы аталган райондун ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Анда арыз ээси Девот Тико үлгүсүндөгү автоунаасын Каныбек аттуу жаран уруксатсыз айдап кеткендигин билдирген. Бул боюнча ыкчам иликтөө тобу түзүлүп, бирок бир топ убакыттан кийин 1988 жылы туулган Мадраимов Каныбек Кудайбергенович аттуу жаранды Бишкек шаарынан кармап келишкен. Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын 87 жылы туулган Жусупбеков Ильяс аттуу жараныбыз кайрылган. Жусупбеков Ильяс атаандык ак түстө Девот Тико үлгүсүндөгү унаасын белгисиз киши укукка жат түрдө ээлеп алып айдап качып кеткен. Белгилей кетсек, шектүү деп кармалган жаран унааны айдап бара жатканда майы кызматкерлери аны токтотууга аракет кылышкан. Иштин жайы оорулуп кеткендигин түшүнгөн шектүү талаа аралап качып кеткен. Көп өтпөй Бишкек шаарынан кармалып алынып келинген. Бүгүнкү күндө иши соттун карамагында. Тергөө амалдары жүргүзүлгөндөн кийин өздүгү такталып, бирок жүргөн жердеги такталбагандыгына байланыштуу издөө жарыялаганбыз 4 апрелден бери изин жашырып жүргөн кылмышкерди 27 июнь 2019 жылы Бишкек шаарынан Свердлов районунун аймагынан кармап алып келип бүгүнкү күнү убактылуу кармоочу жайда отурат. Унааны автоугон менен 206 берене менен соттолуучу Мадраимов Каныбек жараныбыз Ысык Көл облусунан 2 жыл мурун угон менен кылып кармалып соттолгон экен. Андан кийин 2018 жылы бизден мечиттин ичинен урлук кылып, анда биз кармап сотко чыгарган болчубуз. Бул 3-чү кылмышы кайрылган. Ал эми кылмышка шектүү деп кармалган жаран эч кандай автоунааны укукка жат түрдө ээлебегендигин айтат. Ал кезде мас абалында болгондуктан окуя кандай болгондугу эсинде жок экендигин билдирди. Ошо кайра берген нерсе. Өзүң кантип келип калдың? Иә, Кантип келип калдың? өзүм Орозкадан да tutуп келдим Бишкекте. Бишкекте менен Розкада. Ага эмне кеттиң эле? Иштеген. Анан Розкада экен билебиң? Жок. Машина кайдан урган? Өзүм тууган борчумун. Мурда соттолуп атыңбы? Ооба. Кайсы менен? Угон. Мурда да урган. Эмне максатта урган? Билбейм, мастыкта деп атты. Канча жаштасың? 32. Сен барбы семья? Ооба. 2003 жылы туулган Мукашев Марлис Койчуманович изделүүдө. Ал үстүбүздөгү жылдын 13 май күнү өзүнүн үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин кайтып келген эмес. Кимдигин бул сүрөттөгү баланы көргөн же анын кайда жүргөндүгү тууралуу маалымат билсе, жакынкы милиция бөлүмдөрүнө же экрандагы телефон номерлерине чалып кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Бир түндө эле бир нече кылмыш иши жазалды. Тактап айтканда бир эле аймакта жашаган 4 жашоочунун үйүндө токтоп турган автоунаалары тонолду. Бирок көп өтпөй бул иштин дагы бети ачылды. Бизде 23 май күнү өзүбүздүн тургундар
4 turumuz kelip kайрылган. Кадамжай шаарчасынын ичинде 3 автоунаанын ичинен телефон, барсетка, ар кандай буюмдар уурдалып, анан бир кишинин батиринен поручкасынан кирип, акчасын уурдап кеткен. 4 факт менен баары да бир түндө болуп кайрылышкан. Шектүү деп кармалган жаран буга чейин бир нече жолу сот жообуна тартылгандыгы аныкталды. Ал мындан бир аз убакыт мурун эле эркиндикке чыккан. Ушул кылмышты жасаган шектүү деп Нусратулла уулу Мурзаман деген 94-жылы жигитибиз кармалган. Бул жигит дагы Кадамжай райондук сотунун тергөө судьясы тарабынан 2 айга камакка алынып, бүгүнкү күнү убактылуу кармоочу жайда отурат. Тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Эми ушул кылмыш кылган, кармалган жарандарыбызга токтоп кетсек, батир уруулук жана унаалардан уруулук кылган жигитибиз буга чейин бир нече жолу соттолгон. Именно уруулук менен эле 7-8 жолу жоопко тартылган. İşte meçhul olduğunu ne olduğunu özüm bilmeyeyim. Telefonda tapılan, ben özüm gözümden kırmadım. Telefonlar çıktı mı? Telefonda tutulmuş oldu öyle. Kayada durasın? Sol. Ben oturan magazinden almıştı, başka taraftan almıştı. Kimliğin olarsın? Özüm çoğmadan da Kaça telefon var? bir telefon 20.500 son buldu inşallah. Pul kayda? Çünkü bu İstanbul böyle. Burada sıkı olsun. Niye mi de? Ben sonra Balkan ben vuruşu Kaça çıkmaz? 25. Өзүңүздөр көргөндөй шектүү эч кандай акча уурдаганымды билбейм. Мас абалында болчумун деп гана жооп кайтарды. Акча уурдабагандыгын тийиштүү жактар ачыктайт. Bir 1976-жылы туулган Жолдошов Зарылбек дагы жогорудагыдай эле боору оорусу менен жабыркап келет. Индия мамлекетине барып боорун алмаштыруу каралып жатат. Бирок бул үчүн $40.000 керектелет. Мындай чоң суммадагы акча каражатын бейтаптын жакындары таба албай жаткандыктан кайрымдуу мекендештерден жардам сурап кайрылууга аргасыз. Жердешибиздин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол сунап турган жарандар болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз. Айтбек Адылбеков 24 жашта боордун алевококоз оорусуна чалдыгып, тез аранын ичинде операцияга муктаж. Бирок ал үчүн $50.000 талап кылынууда. Мындай чоң суммадагы акча каражаты бейтаптын жакындарын таба албай жаткандыктан кайрымдуу мекендештерден жардам сурап кайрылууга аргасыз. Мындай кыйынчылыкка кептелген жердешибиздин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол сунган жарандар болсо, экрандагы телефон номерлер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз. Теңизбеков Мирбек 1994-жылы туулган. 2011-жылдан бери боору оорусу менен алып урушуп келет. Буга чейин 8 чоң операцияны башынан өткөргөн. Эми кайрадан Индия мамлекетине барып, боорун алмаштырууга туура келди. Бул үчүн $30.000 талап кылынууда. Бирок мындай чоң акча каражаты бейтаптын жакындарында жок болгондугуна байланыштуу. Кайрымдуу мекендештерден жардам суроого аргасыз. Мирбектин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол сунган жарандар болсо, экрандагы телефон номерлери аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.